Достор, ассаламу алейкум. Азыр мен Тулский метро жактагы Израиль таксопаркына келип калдым тугандар. Бул жердин адреси Дубининская 71, строение 12 тугандар. Машиналар тезилип турат. Учурда бардык тарифтеги машиналар бар экен. Бул өзүмкү. Эконом, комфорт плюс машиналары учурда бардык эле бар тугандар. Так, Solaris, Rapid, Kia Ceed, Tiggo, Camry, Jack, короче бардык эле бар тугандар. Телефон номерин коюп койдум. Чалбайдагы келсеңер боло берет. Наличие машиналар пока бар. Анан кийин машина алам десеңер мүмкүн болсо, эртең менен саат 10да келсеңер машина болот. Абеттен кийин машиналар калбай калат тугандар. Баалары боюнча айтайын, депозит жок. Күнүгө страховка алмай жок. Келесеңер машинаны аласыңар. Парктын процент 4%. Азыр мен буларга айттым. Келгиле паркты кичине азайткыла. Начальствого айтайлы. Айткыла, кичине азайткыла десем, хорошо бир жумада чогулуш болот, ошондо айтабыз деди. Буюрса бир жуманын ичинде парктын процентин 3%ке түшүрөбүз тугандар. Эми булар мен постоянно иштешип келип атам. Пока мынтип лично мындай жалп кылган адамдар жок тугандар. Анан эсти что бул жерде кыргыз бала бар, Бакыт деген. Кийинки видеолордо буюрса кеңири мен интервью алып туруп, парк боюнча дагы толук маалымат алып берем тугандар. Балалар боюнча айтайын, эконом класска 1800дөн 7.0 Kia Rio, Solaris, ошол Polo машиналары тугандар. Комфортко 2400 7.0 Cherry Tiggo 4 тугандар. Honda Elantra бар экен 2019дар 7.0 2100. Комфорт плюска Camry, K5 комплектациясына карап баларын дагы келсеңер толук маалымат айтып берет тугандар. Ошондой эле Cherry Tiggo GT Pro'лор келет экен, пока келди экен, келип калат жакында дейт. Көп элечи. K5-тын жаңылары бар. Өткөн видеода айткам, лицензиясы келдикте ошолор дагы буюрса келип калат экен тугандар. Жактардын балары 7.0 2700, Optima 2019 бар экен 7.0 2600 рубльдан тугандар. Анан келсеңер өздөрү дагы айтат, мен дагы айтам, мурунку видеода айтканмын, парктын страховкасы жок. Келсеңер өздөрү дагы айтат, документ договорду сөзсүз түрдө окуп туруп анан алгыла. Если мындай кыска айтып берейин тугандар, кийинки видеода интервью кылып толук айтып беремин. Если ДТП болгон, Кудай сактасын, ДТП болуп калсаңар, силер виноват эмес болсоңор, сөзсүз түрдө ГАИ чакырасыңар, ГАИнин протоколу керек. ГАИни чакырып туруп, оформление кылдырасыңар да. Силер виноват болбосоңор, паркка 1 сом төлөбөйсөңөр, башка машина алып кете бересиңер. Если виноват болуп калсаңар, наркы машинаны төлөбөйсөңөр, өзүңөрдүн машиналарды төлөйсүңөр. Бул страховка болгон чакта дагы өзүңөр ошол машинаны төлөшкө туура келет. Мында ойлогондо да, ошол дагы келсеңер өздөрү дагы толук маалымат берет. Экранга телефон номерин жазып койдум, адрес дагы ошол жерде келе бересиңер тугандар. Пока бардык тарифтерге машиналар бар. Кеттик анда. Баштаганда эле короткий заказ менен баштадык го. 5 минутта дейт. 5 минутта. Чотам жигар. 219га. Метрого. Саат 10-дан 24 өт. Плюс 8 менен иштейбиз. Заработок 0 бересин. Мынаны карасаңар. 58 заказ калды да. Жок, жигар мен 20 км 1 саатка барбайм мен. 58 заказ стоит эмес. Бүгүн эртең бүрсүгүн 3 күнгө бүтүрүп койгон. Пришли чайга дейт. Бүтүр саат окшойсо 15 000. Бергенин алыш десең 12 саат иштесең нормально болот. Бүгүн бир майда чүйдө иштерди бүткөнчө, силер менен чогуу барганча, силерге чогуу айтканча иштеп келебиз. Лицензия карабыз, дагы бир жерге барабыз. Лицензия жөнүндө айтып берем. Штраф боюнча. Сага болгон сезим жалындап, сүрөтүңдү карап ыйладым. Бир өзүңө болгон кусалып, күндөн күнгө күчөп кыйналдым. Сагынчыма деңиздер күбө, асмандагы ай жылдыз күбө, барын кылган менде кол күнөө. Бүгүн сени абдан сагындым. Оба деп алабыз. Маңаралы 45 минутта, 46 минутта дейм. 669 рубль. Не деген жакшылык.
22 минут ошондой эле көрсөттү эле. Тургулачы, мына токтоп атат эч кимиси. 22 минут көрсөткөн. Вот 3 вокзал бар го, Ярославский, Ленинградский. Өлүп калган. Ремонт качан бүтөт экен? Ошол ремонт эртерапчы, ошол жерде пробкада жоголот эле. Тура берген го. Жалып таштап промокат алайын десең бербейт. Яндекс көрсөткөн башка жолдон келдим. Если ошол жол менен келсең промокат алат элек. Мына жигер, мына карта кандай иштеп атат дегендер үчүн бир көрсөтөйүнчү. Мына мен кеттим бул мындай. Кайрамдан ордунан түшүп калат. Аңгайра бир жака кетип калат айылчылап. Чай ичип туруп кайра келет. Антыкча мен жетип каламын. Анан кийин Яндекстен заказ алсаңар го, ошо да иштеш керек да. Ошол анча катыбайт. Мына жигер кетип атат, көрдүңөрбү? Мен турам болсо. Берки навигатор боло турган болсо, картач, Яндекс карта. Ал катып калат, амый, каяктан келип атат? Шырылдатып, жүрөк жүрүп. Навигатор катыйт. Базар жок, нормально катыйт. Ошого мына такси заказ алган менен эле иштегиле. Ошол жакшы. Жаңы үйрөнүп аткандар. Анан теге кирип, нарак бирок болчу убакыт өтөт. Мына заказ алдыңбы? Сразу жол түшүп калат да. Ошол кеттик анда кийинки заказга. Siz biz toyba suyurları Yürügüm olsun dizarda Şahın sınıp kaldı ya bir o Sululuğum iyi, sululuğum Заказ алып койдум. 6 минут жетет экен. Есть новое видеонаблюдение за припаркованным авто. Для его просмотра откройте галерею. Болду жигат. Тулский метро жака келип, таксопаркка келип реклама тартып чыктым. Анан ушул жерде дагы айтып коеюнчу. Азыр эми мына парк менен мен көптөн бери иштешип атам, нормально эле да, башка жакка карагандачы. Алдап кетип, койгандай кылып, анан коопсуздук болгондо баягы кыйнап, уруп деген нерсе жок да. Анан парктын проценти 4% эле, азыр мен өзүм айттым, ушуну түшүргүлөчү. Начальствого айтып кала десем, хорошо, эртең четверг күнү чогулуш болот, ошондо айтып көрөбүз деди. Анан мен айттым, мүмкүн болсо 3кө түшүргүлө дедим. Десем, хорошо деп айтты. Эми биз деле колдон келишинче айтабыз, мындай кылгыла, мындай кылгыла депчи. Эми булар өзүнүн бизнеси, ушундай өздөрү билет да. Эми айтып койдук колдон келгени, ошол. Анан дагы бир нерсе айтайын. Машина арендага алып атканда жигиттер сөзсүз түрдө вай эле кай тостугу. Сөзсүз түрдө кай тостугу. Өзү негизи мынанын артына туруш керек да. Мына ак машина айдай берди. Бунун артынан мен эч нерсени ойлонгон жокмун. Мен да айдай бердим. Кайрамдан өзүбүз жолубузга түштүк. Мына повороттон бурулуп кирип кетсем болот эле. Гайны көрбөй калдым да. Айдап келип атсаң эле мындан да. Ассалому алейкум деди го. Экөө тең тосот го, бир эмес экөө тосту го, сүйүнүп жаныңдан болот деди окшойт да. Чыкпагыла алган кой. О, тагаларды көрдүңөр. Видео тартып келип атып, сүйлөп келип атып түштүм го, Трамвай токтоду, видеону көрдүңөр, а? Трамвайдан встречкага чыкты. Мен алдымда чыкпаганда мен чыкпайт элем да. Мен да келдирмин да. Суу каяка кетсе, мен да ошака кеттим да. Чыкты, мен да чыктым, чыксам эле тосуп алды. Жок жерден 5000ге түштүм. Наличка да жок эле да. Кайра наракка бардым, артка барып. Бирөөдөн 3000, бирөөдөн 500, бирөөдөн 1000 кылып алып. Наличка жок да. 5 кылып алып келдим. Бердим, кеттим. Эми бербей койсом деле болот эле да. Мисалычы, берден. Сотко жазып берет. Сот настроениясына карап мага 5000 штраф жазат. Болбосо лишение кылат 1 жылга. Же андан көпкө. Эми сотко барып, мен убактын кетирип 5000 жаздырган чакта дагы
Мен виноватмын, мойнума алам. Гангингер алып жака чыксам болот эле. Чыкпай койсомчу. Мойнума алышым керек. Не кылам, чынбы? Сотко барсам дагы 5000 жазып берет. Мен өлмүш болом, билбей калдым. Алдымда машина, азыр регистратор көчүрүп алдым го. Алдымда машина айдадым, мен да одностройный окшойт деп айдап бердим. Деп алдап атып 5000 жаздырамын. Аны төлөймүн. Андан көрө азыр берип койгонум оң деп өзүмчө ойлондум дагы. Давай дедим. Штрафты берейин десем, хорошо деди. Бердим, чыктым. 5000 штраф бүгүн киши ошондо болду. Ушундай болот мына таксинин пайдасы. Ошон үчүн кысып айдаш керек. Өзүм виноватмын. Жөн айдасам болбойбу? Болбоду. Айдай албадым. Встречкага чыктым. 5000ге түштүм. Акчаны табабыз. İstesek akşam табабыз. Настроение oldu, narık beri болушунун кереги жок. Ошол туугандар. Кеттик дальше. 9 км жактабыз. Туугандар, эгер кимде ким жакшы парк издесе, бизнес парк туугандар. Парктын проценти 2,5%. Акчадан вообще проблема жок. Любой время, күнү, түнү каалаган суммаларды чечип алсаңар болот туугандар. Документ жактан да жардам берет, аккаунтуңар култанып калса ал жактан да жардам берет туугандар. Номерлерге жазып парк иштесеңиздер болот. Азыр, короче, мына пробкада кетип атып, документтерди салыштырып коюн дедим да. Антип гаиге түшкөндөн кийин билесиңер, азыр мынаны да айтып берем каяктан алганыма. Карап коюнчу дедим, документтерди салып коюн дедим пробкада турганда. Мына, короче, мынага салып берген да менчи. Мына паспорт салгычым. Документтер, мына права СТС полностью ичинде болот. Мынаны алдым дагы. Мынаны ачсам 2000 турат го. Элестетик эле. Те гай бодрый гай окшойт. ТПС. Ичине 5000 салгам да. Мен муну акчаны аркы парктагы балдардан бирөөдөн 3,5 миң, бирөөдөн 1000, бирөөдөн 5000 кылып алдым да. 5000 салып койгон элем. Анан барсаңар 3000 алып тур дагы 2000 кайра берип койду. Мен көрбөпмүн, азыр көрүп атам муну. Базар жок, разы болуп кеттим бирокчу. Бирок мен 5000 да мындай адушы бердим да. Давай дедим, мына штрафтын акчасын таштайын, штрафты таштайын десем, мени карады да 5 десем, түшүндүм сени деди. Унчукпадым, талашпадым. Өзүм айттым, өзүм алып келдим да. Мен виноватмын да. Түшүндүңөр да. Анан ошого дагы бу да бодрый окшойт. Эркек окшойт деди окшойт да. Ачсам 2000 турат, базар жок, 3,5 алып тур менен. Азыр көрүп атам. Ама эркек экен да. Анан мынаны болгон болсо, брат көрүп аткан болсоңуз адуше. Кызыңыздын өмүрү узун болсун. Бактылуу болсун. Короче, ичинде токоч бар экен, көрдүңөрбү? Жейбиз азыр. Симола деп туруп. Борсок бар экен. Муну айдап болот подписчигим болом. Нан алып кой кызым кыркычык эле бүгүн дейт. Сүйүнүп калдым, сүйүнөсүн да. Жолдон да көрүп калып чай алып берейин, дейт, рахмат дейм. Кыркычыккан экен, то азыр жейбиз. Сон болуп. Ошол сүйүнүп калдым, анда 2000 таштап койгонда. Эркек экен, бирок мага повезло да. Базар жок, нормально. Кеттик дальше. Сезимимде кири жок, секелегим. Senin gellet kolundan jettirlegim. Sezdir albay jürömün, sezdir albay. Ey sezim ottu jüröktö ötçelegim. Toktololekmin özüm, bostorgoyum. İyi tur albaysın canında şoktomoyum. Tura düşün kara köz, tura düşün. Sen turmuş supsak çüröktö ot bolmoyun. Azır Химкеге келип калдым да, заказ менен. Химкеге келип бир жолу кирип чыгайын дедим дагы. 29 февраль күнү экинчи этап келди деген да. 29 этап февраль күнү карагам. Текшерип, короче, автоунчу багасага жүрө бер деген. Азыр келип калып бир кирип чыгайын дедим дагы, кирдим. Кирип чыгып экинчи этап көрүп береличсем. Келе экен дейт го. Намтип жаздым. Короче, өздөрү да түшүнбөдү. Анан жүрө бер деди. Анан 2 штраф бар дедим. Мага өткөндө 1 штраф көрсөткөнмүн видеолордо. Мынакей. 2 штраф келди. Ошого жабылып таштап беребиз.
дегенсиңер десем 2-2-10-го төлөп кой да дейт го. Өткөндө келгенде айткан. Бир штраф болсо да жаап таштап беребиз, өчөт деген. Аз кандай болот десем, жаап таштап койбойбуз дейт. Пучевой листти кошупчу. Сотко барасыңбы, о кыласыңбы, бу кыласыңбы дейт го. Анын көрө мен мына 3000 2 штрафта. 3000 сразу эле төлөп койгом жакшы эмес. Мен сотко барып убакыт кетирип, по-любому отказ келет дейт го. Аны айттым, өткөндө ушинтиңер го десем, жок дейт. Сагадам экен. Короче, мынандай штраф келип атат го. Жалып таштасаң да по-любому отказ келет экен. Төлөйт экенсиң да. Төлөйт экенбиз, дагы канча келет билбейм. Азыр экинчи этапты бирөөгө жөнөтүп койдум, текшерип бер деп. Жөнөттү, бирок экинчи этап келиптир 29 февраль деп турат. Жүрө берем пока. Мына штрафты төлөш керек. Bir күн иштеп бирөөсүн, bir күн иштеп бирөөсүн дегендей. Келбей эле койсун эми башка. Ошол эми мына айтайын деген штраф келсе дагы, мынантип экинчи этап келечекте автобустун болсо жүрүп алган болсоңор, по-любому төлөйт экенсиңер. Мен дагы төлөйм мынаны. Жаап таштасаң по-любому отказ келет экен. Толк жок экен. Сотко барасың, огласың дейт. Мына үчүн сотко барып убакыт кетиргенден көрө ал убакытта иштеп алганың жакшы эмеспи, чынбы? Кеттиген заказ линия коелу. Иштей берели. Мына күчтүлөр машина сатып атышат. Гамма дейт. Партизанский метрода устугандар. Машинаны чекчейт, туршун карагылачы. Жинди көрүнөт экен. Мен көрүп алып мен өзүм жакшы көрүп кеттим. Туршун карасаңар, ла-ла, соска, уф, талп, короче. Меники. Бул Куба братан машинасы. Мына карасаңар, бул машинанын үстү. Кандай көрүнөт экен? Мына кандай көрүнөт экен? Кечир туган. Ошондой кылып, стойкаларында кара кылып койсомбу деп атам. Кандай көрүнөт? Кандай совет бересиңер? Же ушул деле нормально эле крыша кара. Ошол стойкаларында кара кылып койсом, мына санатанда жууп койсо жинди көрүнөт да, просто азыр кичине киржак экен. Кандай экен? Мына макса сатылат тугандар. Эгер көргөн эмес болсоңор, каналыма келсеңер, азыр сразу киргизем да муну. Ушунда кечеги күнгө калат. Бул видео эртең чыгат. Сменаны жыйыктайбыз. Саат 8-ден 20 өттү. Ne oldu ki bana rahatçı. Sos gallala. 8'den 20 öttü. İşledim. Probka yaman kıynadı. Yücaka gelip kaldım. Partizanski'den. Anam göre girip esal aylılağın yerden çay içip 5 vurmaktan. Oşunda saat 10 bolup edildi. Bugün iş штраф менен бүттү. Наркы Бодроy гайы 3000 алды болсо 5000 алды эле. Бирок базар жок. Ошол 2000'ди көргөндөчү мындай таап алгандай эле болдум да. Ишенип кое бергиле. Таап алгандай эле сүйүндүм мен. Салып коюп туруп базар жок, бирок разы болдум ошого. Мындай адуш эле бердим 3000'де. Сеп нарушение кылганым үчүн. Ошол туугандар. Кийинки видеолордон жолукканча тынч болгула. Мен артынан дагы көрсөтүп коеюнчу. Кайсы машина жакшы? Комментарийге жазып кеткилечи. Sonata же Optima же K5. Camry есть Camry да. Кайсы бири жакшы? Sonata, K5 же Optima. Шаныңда не? Ошол туугандар, ассаламу алейкум. Тынч болгула. Жакшылыкта жолугуп жүрө берели. Встречкага чыкпайбыз. Трамвай токтогондо ашпайбыз. Эрежени сактайбыз, а? Мындай эми токсук болуп кетти. Ассаламу алейкум.